Ушул жерден туугандар, китепти окуйбуз. Көп китепте муну таппайсыз, өтө зарыл маселе. Өтө зарыл маселе азыр кайта турган. Угармандар да муну жакшы эсине сактап калышсын. Күн баткандан кийин автоматически адамдын оозу ачылып калат. Күндүн могу батуусу менен, жана мисал келтирбедик китептен. Күн баттыбы автоматтык, яны дароо адамдын оозусу ачылат. Ал тамак жейби, жебейби дароо ачылат. Кандай эле мунун тетириси? Багымдаттын убагы экинчи чыныгы таң. Жана мисал келтирбедик бул өткөндө. Багымдаттын убагы киргенде так ошол убакытка азан айтса, автоматтык орозонун убагы, ооз жан убагы бүтүп калат. Суу ичип бекитип калабы, суу ичпей бекитип калабы, болду, убакыт кирди багымдаттын убагы экинчи таң. Ол автоматтык убакыт бүттү. Ал илгерки биздин баягы кээ бир ата-бабаларда башкаларда мындай болгон го. Сөз суу менен бекитиш керек деп, суу ичип койсо болбой калат азан айтылгандан кийин. Saat kaç oldu? 5 euronna. Ne geç? Güzel saat oldu. Buka. Yok. Hem aldık al. Hem aldık. Ооз ачып атканда өзгөчө 3 дуага маани бериш керек. Биринчиси, Аллахым өмүр бою ушул канча өмүрүм калса жакшы дуаларымды кабыл болгон, дуасы кабыл болгон инсандардын катарына коштуш керек. Дуасы кабыл болгон инсандардын катарына кошулса, кийин кандай жакшы дуаларды кылбасын кабыл болот. Биринчиси ушул. Экинчиси эки дүйнөнүн жакшылыгын сураш керек болот. Эки дүйнөнүн Аллахым Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллахым бул дүйнө жана акыреттин жакшылыктарын насип кылып, ар кыл жамандыктардан асырап сакта деп. Бул экинчи дуа. Үчүнчүсү Аллахым эки дүйнөнүн тынчтыгын, саламаттыгын насип кыл деп. Эки дүйнөнүн тынчтыгынын ичине жалган жалаадан алыс болуу, курулай дооматка, саткындыкка, туура эмес нерселерге, шерменделик, уятка калбоо деген маселелер камтылат. Демек, ооз ачып атканда өзгөчө, кыскача көп нерсени камтыган нерсени сурайт экенбиз. Дуам кабыл болгон инсандардын катарында кыл. Экинчиси эки дүйнөнүн жакшылыгын бер, үчүнчүсү эки дүйнөнүн ар кандай апаат кырсык, ар кандай сыноо, оор сыноо балелеринен сакта деп. Маани бериш керек экен да.